Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар. Эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ата-эне менен болгон адеп. Ата-энеге жакшылык кылууда бар күчүбүздү жумшасак да, ал экөөнүн акысын актай албайбыз. Биз аларга жакшылык кылуу менен өзүбүзгө пайда алабыз. Балдарыбыздын бизге болгон жакшылыктарына жана Аллахтын ыраазычылыктарына жетебиз. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айткан: бала өз атасынын кул экенин көрсө, акысын төлөп сатып алып азаттыкка чыгарат. Муслим. Ошону менен бирге ата-энесинин кадырына жетпеген адамдарды да көрөбүз. Кудум эле өзүн атадай, ал эми ата-энесин баладай кылып үнүн жогору көтөрүп, орой мамиле кылгандарды учуратабыз. Биз Аллах Тааланын Курандагы эскертмесин унутуп койдукпу? Аллах Таала биз инсанга өз ата-энесине жакшылык кылууну буйрудук. Энеси аны алсыздыктын үстүнө алсыз болуп көтөрөт. Аны эмизүү мөөнөтү 2 жыл. Биз буйруганбыз: мага жана ата-энеңе шүгүр кыл, кайтуу мага гана, деп эскерткен эмес беле? Лукман 14. Кээ бир балдар ата-энеси менен маектешип олтуруу, Аллах жолунда согушка чыккандан да артыгыраак экенин билишпейт. Амир бин Ас, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте мынтип айтылган: бир күнү пайгамбарыбыз, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бир киши келип, Аллахтын жакшылыгынан үмүт кылып, сиз менен согушка чыгууга келишим түзгөнү келдим, деди. Пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ата-энең тирүүбү, деп сурады. Ал ооба, экөө тең тирүү, деп жооп берди. Пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Аллахтын жакшылыгын каалайсыңбы, деп сурады кайрадан. Ооба, деди тиги. Баргында ал экөөнө жакшы мамиле кыл, деди пайгамбарыбыз. Ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, ага карап. Бухари, Муслим. Бир жолу Абдулла ибн Масуд, ага Алла ыраазы болсун, пайгамбарга, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кайрылып, Аллага жакын эң жакшы амалдар кайсылар, деп сурады. Пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, өз убагында окулган намаз, деди. Андан кийин кайсы, деп сурады. Ата-энеге жакшылык кылуу, деди. Андан кийинчи, деп сурады. Аллах жолунда согушка чыгуу, деп жооп берди. Бухари, Муслим. Амир бин Ас, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айткан: Аллахка шерик кошуу, ата-энеге жаман мамиле кылуу жана адам өлтүрүү чоң күнөөлөрдөн. Муслим. Урматтуу жаштар, силер ата-энеңерге иш-аракетиңер же сөзүңөр менен жамандык кылсаңар, аларды жаман көзүңөр менен карасаңар, аларга аяр мамиле жасабасаңар, анын натыйжасын жакында эле өз балдарыңардан кайтарып аласыңар же алардын ата-энеңерди сыйлагандай сый көрөсүңөр. Ошондуктан силерге ажал келе электен мурда тооба кылууга шашылгыла. Беришен, кечиримдүү, Аллах күнөөңдү кечирет. Ата-эненин көзү тирүүсүндө урматтап сыйлап, алардын батаасын, ыраазычылыгын алууга шашылгыла. Анткени ким ата-энесинин ыраазычылыгына жетсе, ал бактылуу адам. Себеби ата-энеси ыраазы болгон адамдан Аллах да ыраазы болот. Өзүңдү текшер. Буларды аткарамын. Акчамды өз үй бүлөмө сарптайм. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Балдарымдын келечегине кам көрөмүн. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Өз үй бүлөмө жоопкерчилик менен караймын. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Үйгө салам айтып киремин. Дайыма кээде көбүнчө өтө аз. Балдарыма Куран окууну үйрөтөмүн. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Балдарыма намаз окууну үйрөтөмүн. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Үй бүлөмдүн ибадаттарын көзөмөлдөймүн. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Аялымдын жана балдарымдын ден соолугуна көңүл бурамын. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз.
Үй жумуштарында аялыма жардам беремин. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Маселе чечүүдө аялым менен кеңешемин. Дайыма көбүнчө кээде өтө аз. Дайыма 4-чү даража, көбүнчө 3-чү даража, кээде 2-чи даража, өтө аз 1-чи даража. Эң жогорку даража 40. Кимдин даражасы 20-дан аз болсо, анда ал өзүн тарбияласын. Достор менен болгон адептер. Досторум менен. 1. Менден мамилесин үзгөндөр менен мамиле кыла берем. 2. Аманаттарды өз убагында ээсине кайтарып берем. 3. Берген убаданы аткарам. 4. Досума жардам берем, анын абийирин төкпөймүн. 5. Кемчиликтерди кечире билем, ар дайым жоомарттык кылам. 6. Тааныган, тааныбаган адамдарга салам айтамын. 7. Башкаларга насаат айтам жана мага айтылган насаатты кабыл алам. Убадага бек болгон. Мусулмандын негизги милдеттеринин бири берген убадасын так аткаруу болуп эсептелет. Убадага бек болуу өзүн өзү урматтап сыйлоонун жана сүйүктүү элчинин сүннөтүнө амал кылуунун белгиси. Аллах Таала убадаңарды аткаргыла, акыйкатта убадаңды аткаргандар тууралуу жооп бересиңер деп айткан. Исра 34. Ошондой эле ким өз убадасын аткарса, Аллахтан корксо, чындыгында Аллах такыбаларды сүйөт деген. Алу Имран 67. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Мунафыктын белгиси 3: сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе аткарбайт, эгер аманат берилсе ага кыянат кылат деп айткан. Муслим. Абу Хусна ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисинде мындай дейт: пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Пайгамбар боло электе аны менен жолугушууга убадалашып, анан убадамды унутуп коюпмун. 3 күндөн кийин убадалашкан жерден өтүп баратып, пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мени күтүп отурганын көрдүм. Ал мага карап: "О, жаш жигит, мени кыйнадың го, сени 3 күндөн бери күтүп отурам" деди. Абу Дауд. Бир тууганым, убаданы аткаруу жакшы адептүүлүктүн белгиси. Бул кандай жакшы сапат. Бирок Аллахтын сөзүн унутуп, бул сапатка ээ болбогон адамдарда кездешет. Аллахтын жек көрүүсүнө жана азабына ким чыдай алат? Ушундай эскертүүлөрдөн кийин да саат 7-де келем деп убада берип, анан эч нерсе болбогондой саат 8-де келген адамдар бар. Ал байкуш канчалык зыян тартып жатканын кайдан билсин? Убаданы аткарбоо көп көйгөйлөргө себеп болот. Карызды өз убагында кайтарбай, убадалашкан келишимди бузуп коюу менен ортодо келишпестиктер пайда болот. Жумуштан кайткан кезде баласына жакшы көргөн нерсесин алып келем деп убада берип, убадасын аткарбаган адам жөнүндө оюң кандай? Бирөө досуна айтатмыш: "Саат 7-де мени күтүп тур. Эгер саат 8-де келбесем, саат 10-до кете бер." Кесиптештер менен жакшы мамиледе бол. Кээ бирөө бузулган буюмун оңдотуу үчүн уста досуна алып барат. Оңдоп бергендиги үчүн акы төлөөгө келгенде кечиктирет. Ушунун айынан 2 достун мамилеси бузулат. Ошондуктан досторубузга айтарыбыз: эң биринчи досуң менен баасын келишип ал. Эгер келишим жакпай калса, экөөңөрдүн мамилеңер бузулуп калбоосу үчүн башка бирөөгө алып бар. Себеби бул анын акысын кечиктирүүдөн жакшыраак. Эсептүү дос айрылбайт деп бекеринен айтылган эмес. Насаат угуу жана айтууну унутпа. Аллах ыраазычылыгы үчүн берилген насыйкат эң жакшы иш. Динибиз ага кызыктырат жана ал тууралуу Куранда ачык далилдер бар. Аллах Таала пайгамбардын тили менен айтат: "Мен силерге Роббимден келген кабарларды жеткиремин. Мен силер үчүн ишеничтүү насаатчымын." Араф 68. Тамим ибн Аус Абдар ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Дин бул насыйкат" деп айтты. Сахабалар ким үчүн деп сурашты. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Аллах, анын элчиси жана жалпы үммөт үчүн" деп жооп берди. Муслим. Насаат угуучу адамга жалгыз калган убакта мисалдар менен насаат айтуу керек. Толук түшүндүрө албасаң да бир аз маалымат берип коюу зарыл. Эң негизгиси мусулман адам насаатты кабыл алуусу керек. Себеби өзү билбеген, билгендерди укпаган адам жакшылыкка жетпейт. Кечирим суроону унутпа. Кетирилген кемчилигин сезип, ал үчүн кечирим суроо мыкты жүрүм-турумдун дагы бир булагы болуп эсептелинет. Ар дайым кечирим суроо жана кечиримдүү болуу бейпил жашоого алып келет. Адам эч качан шалаакылыктан кутула албайт.
кимдир бирөөгө сөзсүз туура эмес мамиле кыласың. Ошол убакта андан кечирим суроону унутпа. Эгер анын даражасы жакшы жана кичүү болсо да кечирим сурай бер. Кечирим суроодон эч нерсе кемип калбайт. Тескерисинче, кадыр барк көтөрүлөт, кичпейилдик артат. Төмөндөгү хадис жөнүндө ой жүгүртүп көр. Талха ибн Абдулла, ага Алла ыраазы болсун, айтат: биз пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, менен бирге бир коомдун жанынан өтүп бараттык. Алар курма дарагынын башында жүрүшкөн. Бул курмаларды эмне кылып жатасыңар деп сурады пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Алар айтышты: биз чаңдаштырып жатабыз. Пайгамбар: ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бул жасаганыңардын пайдасы жок деп ойлойм, деди. Алар бул сөздү уккан соң чаңдаштырууну таштап салышты. Пайгамбар: ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Алар тууралуу укканда мындай деди: эгер ошол нерсе силерге пайда берсе, жасагыла. Мен бир нерсе жөнүндө айтсам, мени кечиргиле. Аллахтан келген нерсени айтсам, кабыл кылгыла. Анткени мен Аллах тарабынан жалган айтпаймын. Муслим. Сүйүктүү бир тууганым, жаратылгандардын эң ардактуусу пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Дүйнө иштериндеги ойлору жөнүндө да кечирим сурайт эле. Ал эми сен текебер болбо. Бир тууганыңа туура эмес мамиле кылганың себептүү жакшы амалдарың кайтарылып, кабыл кылынбай калса, ыраазы болор белең. Кулк мүнөзүбүздү жакшыртууга шашылалы. Жүрөктөрүбүздү сүйүүгө, ынтымакка толтуруп, жек көрүүдөн, көрө албастыктан алыс бололу. Кечирим суроону унутпайлы. Ар дайым жакшы мамиледе бол. Адамдар бири-бирине муктаж. Анткени инсан коомчулукта бири-бири менен мамиле курууда, сүйлөшүүдө, жашоого кам көрүүдө, шериктеш болууда, жашоонун калыбына келтирүүдө бири-бирине жардам берүүлөр керек. Ислам дини адамдарды ошол мамилелерди иретке салууга, дүйнөдө жана акыретте бактылуу болууга чакырат. Мамилени жакшыртуу, укуктарды сактоо, адамдардын ортосунда пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү тууралуу Куранда көптөгөн аяттар келген. Укба ибн Амр, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: мусулман мусулмандын бир тууганы, ага зулумдук кылбасын. Ким мусулман бир тууганынын муктаждыгын чечип берсе, Аллах Таала анын муктаждыгын чечет. Ким бир мусулмандын кайгысын кетирсе, Аллах Таала андан кыямат күнүнүн кайгыларын кетирет. Ал эми ким мусулмандын айыбын жашырса, Аллах Таала кыямат күнү анын айыбын жашырат деп айткан. Бухари, Муслим. Убаданы аткарбоо жана жалган айтуу мусулмандын жүрүм-турумуна ылайык келбеген сыпат. Карызы болуп өз убагында кайтарып бербегенден Аллахтын өзү сактасын. Кээ бир адамдар сүйүктүү бир тууганынын туура эмес түшүнүшүп, көптөгөн көйгөйлөрдү пайда кылат. Чынчыл амалды бузуку деп каралашат. Бир тууганынын карыз алып, аны кайра бербей коюу кандай уятсыздык. Бир туугандыкты жана достукту сууткан мындай адамдарга оюң кандай? Бирөөнүн буюму жагып калса, аны эч кандай суроосуз эле алып алгандарга эмне дейсиң? Мурасты мураскорлорго бөлүштүрүүдө бири-бирин жек көрүп калбагандай кылып, адилеттүүлүк менен бөлүштүрүү керек. Өлүктү көмгөндөн кийин эң негизги амал итияттык жана бир туугандардын укуктарын, мамилелерин сактоо үчүн мурасты тезинен бөлүштүрүү керек. Себеби биз эртең эмне болоорубузду билбейбиз. Аллах Таала акыйкатта Аллах силерге тапшырылган аманатты анын ээсине тапшырууга буйрук кылат. Эгерде силер аманат адамдардын ортосунда өкүм жүргүзсөңөр, анда адилеттүүлүк менен өкүм чыгаргыла. Албетте, Аллах силерди үндөп жаткан нерсе кандай сонун? Акыйкатта Аллах угуучу, көрүүчү деп айткан. Ниса 58. Байланыштарды эч качан үзбө. Ата-энебиз, жакын туугандарыбыз, досторубуз жана башка менен байланышууну эч качан унутпайлы. Байланышты бекемдөөнү Аллах Таала буйруган. Пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, байланышты бекемдөөгө чакырган. Биздин ортобуздагы аралык алыс болсо да, аны жакындаткан Аллах берген неаматтар бар. Алар телефон, компьютер, ташуучу транспорттор жана башка. Ушул неаматтарды берген Аллахка шүгүр кылуубуз керек. Аларды пайдаланууда иштерибизди, сөздөрүбүздү оңой жеткирип, убакытты текке кетирбейбиз. Эгер Аллах Тааланын ачуусун келтире турган нерселерди пайдалансак, мээриминин ордуна ачуусун жаадырып коет. Мындан Аллах өзү сактасын. Телефон колдонуучулардын кулагына шыбырайбыз. Телефонго шариатка туура келбеген музыканы тандоодо Аллахтан корккула. Ар түрдүү азгыруучу сүрөттөрдү киргизбегиле.
Мешитке киргенде телефонду өчүрүп койгула. Пайдалуу SMS каттарын колдонуу менен ар бир намаз убактысын билүүнү, эртең мененки намазга ойгонууну пайдалансак да болот. Ыймандуу аялдардын кулагына шыбырайбыз. Телефондо сүйлөшүүдө убакытты, акчаны үнөндөп колдонуу керек. Акчаны көп ысырап кылуу күйөөсүнө карата адепсиз мамиле болот. Ошондуктан аялдарга күйөөсүнүн байлыгы үчүн Аллахтан коркуусун эскертебиз. Жоомарт жана кичпейил болуу. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Бул темага байланыштуу хадистерин эскерип, өзүбүздү шарият таразысында байкап көрөлү. Саубан ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: ким мага адамдардан эч нерсе сурабаймын деп кепилдик берсе, ага 5 кепилдик кылынат, деди. Мен айттым: о Аллахтын элчиси, мен эч кимден суранбаймын дедим жана өмүр бою элдерден эч нерсе сураган жокмун. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: байлык малдын көптүгүндө эмес, канаат кылууда деген. Бухари, Муслим. Хаким ибн Хазам ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: берүүчү кол суроочу колдон жакшыраак. Садаканын жакшысы өзү муктаж болуп турганда берилгени жана карамагындагы адамдардан башталганы. Ким Аллахтан арамдан тыйылууну талап кылса, аны арамдан тыйылуучу кылат. Ким каниеттүү болсо, Аллах аны муктажсыз кылат. Бухари, Муслим. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун 5 ээлерин санап, алар таза, карапайым жана жоомарт адамдар экендигин айткан. Ибн Масуд ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: кимге Аллах жакырчылыкты жиберсе жана ал элдерге арызданса, ал жакырчылыкты эч ким тоса албайт. Ал эми Аллах Таалага кайрылса, ага тезинен рызкы берилет деп айткан. Абу Дауд. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: кимде ким муктаж болбостон эле адамдардан суранса, ал тозок отун чогултуптур. Абу Дауд. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: ким адамдардан суранууну көбөйтсө, ал тозоктун чогун сурайт. Кааласа көп, кааласа аз сурасын деп айткан. Муслим. Сахих Бухариде Хайбар согушунан кайткан кезде ансарлар Мадинага барып, майда жандык жана мөмөлөрүн мухажирлерге беришкендиги тууралуу жазылган. Абдулла ибн Масуд ага Алла ыраазы болсун өлүм алдында уулун чакырып мындай деди: о Абдурахман, мен сага 5 таанышман эрежени осуят кылам, аны эсиңе тутуп ал. Биринчи, эгер алар абдан бай болсо да адамдарга кедейликти түшүндүр. Экинчи, эгер абдан кедей болсоң да муктаждардын талабын орундат. Үчүнчү, тыюу салынган иштерден баш тарт, ага амал кылба. Төртүнчү, бүгүнкү күнүң кечеги күнүңдөн жакшыраак болуусу үчүн колуңдан келишинче аракет кыл. Бешинчи, эгер намаз окусаң, акыркы жолу окуп жаткандай берилип оку. Аллах Таала айтат: мал мүлктөрүн күнү түнү жашыруунда, ачыкта сарптагандардын сооптору алардын өздөрүнүн Роббисинин алдында. Аларга эч кандай коркунуч жок, алар кайгырышпайт. Бакара 274. Абу Умама ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: о адам баласы, эгер беришен болсоң, ал өзүң үчүн жакшы. Эгер ичи тардык кылсаң, ал өзүң үчүн жаман. Керектүү тамак аштарды камсыз кыл жана карамагыңдагылардан башта. Жогорку кол төмөнкү колдон жакшыраак деп айтты. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан төмөндөгүдөй сөз бар. Чындыгында Аллах беришен, ал беришендерди жакшы көрөт. Аллах айкөл, айкөлдөрдү жакшы көрөт. Кадыр бартуу инсандар менен кандай мамиле кылуубуз ылайыктуу? Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: эгер бир коомдун кадыр бартуу адамы келсе, аны сыйлагыла. Бухари, Муслим. Дагы бир хадисте конокту сыйлабаган адамга эч кандай жакшылык жок деп айтылган. Ким материалдык жактан дүйнөгө байланып, байлыгы анын жүрөгүн ээлеп алса, анан байлыгын эсептеп, чөнтөгүндөгүнү түбөлүк калат деп жакшы иштерге сарптабаса, ал адамдын жашоосунда жакшылык жок. Айкөлдүк деген бул сенин кудуретиңе, жөндөмүңө, кесибиңе, жумуш ордуңа ылайык өзүңдүн ага инилериңе көрсөтө алчу кызматың. Ошондой эле,
Эгерде сенде муктаждыктарыңдан ашыкча мал дүйнөң болсо, аны колунда жокторго берүү айкөлдүк болуп эсептелинет. Абу Саид Худри, ага Алла ыраазы болсун, айтат: биз пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, менен сапарда бара жатканыбызда бир киши өзүнүн төбөсүнө минип келип, оң солго көз жүгүртө баштады. Аны көргөн Аллахтын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, кимдин башкаларга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү болсо, жардам берсин деп айтты. Муслим. Чыныгы ыймандуу киши бир тууганынын муктаждыктарын айттырбай эле алдын ала билип, анын муктаждыгын кетирүүгө умтулат жана анын ыңгайсыз абалда калтырбаганга аракет кылат. Амр ибн Аас, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте, бир киши Аллахтын элчисинен ага Алла Тааланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, исламдагы эң жакшы амал кайсыл деп сурады. Аллахтын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, адамдарды тамактандыруу жана тааныбаган адамдарга салам айтуу деп жооп берди. Бухари, Муслим. Бир хадисте айтылган: кимде жери болсо, ага эгин эксин. Эгер экпесе, анда башкаларга алар эгин эгип пайдалануусу үчүн берсин. Сен өзүңдүн илимиң, кесибиң аркылуу жана айдап жүргөн унааңы менен кантип айкөл боло аласың? Ойлон. Саламдашууну унутпа. Ассалам Аллахтын ысымдарынын бири. Ал тынчтык деген маанини билдирет. Ислам дини тынчтыктын дини. Ошондуктан Аллах Таала биздин динибизди ислам деп атаганы жана саламдашуубузду ислам саламы кылган үчүн сыймыктанышыбыз керек. Аллах Тааланын ассалам деген ысымы бейпилдик, рахат, амандык, сүйүү жана ынтымак дегенди түшүндүрөт. Биз ассаламу алейкум деп саламдашып, бири-бирибизге кандай тилектерди айтып жатканыбызды терең түшүнүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы азыркы күндө мусулмандардын адеп ахлагын бузуучу көптөгөн батыштын терс көрүнүштөрү коомубузду ээлеп алды. Мисалы, учурашканда алыстан эле баш ийкеп коюу же кол булгап коюу менен чектелип калабыз. Мындай жан кейиккен көрүнүштөрдүн чеги жок. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, тааныбаган адамдарга салам айт деген осуятынан четтеп бара жатканыбыз өкүнүчтүү. Төмөнкү хадистерге жакшылап көз жүгүртүп, алардын маанилерин терең түшүнүүгө аракет кыл. Имран ибн Хусайн, ага Алла ыраазы болсун, айтат: бир киши пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жана сахабалардын жанына келип, ассаламу алейкум деди. Ага жооп беришти, ал олтурду. Ошол мезгилде пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, деп койду. Экинчи бир адам келип, ассаламу алейкум ва рахматуллохи деди. Анын да саламына жооп беришти. Пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, 20 деди. Үчүнчү бир адам келип, ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху деп салам айтып отурду. Ага да жооп беришкенден кийин пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, 30 деди. Сахабалар анын айткандары жөнүндө сурашканда, биринчи адам 10, экинчи адам 20, ал эми үчүнчү кирген адам 30 соопко ээ болду деп айтты. Абу Дауд, Тирмизи. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айткан: улоочон адам жөө бараткан адамга, басы бараткан адам олтурганга, аз сандагы адам көп адамга салам берсин. Бухари, Муслим. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: ыйман келтирмейинче бейишке кирбейсиңер, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыймандуу болбойсуңар. Силерге бири-бириңерди жакшы көрсөтүүчү амалды айтайынбы? Араңарда саламды жайып айткыла деди. Муслим. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айтты: эгерде бир адам мусулман бир тууганына жолукса, ага салам берсин. Эгер экөөнүн ортосун дарак, дубал же таш ажыратса, кайра бириккенде дагы саламдашсын. Абу Дауд. Абу Хурайра, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, айтты: эгер силердин бирөөңөр чогулушка кирсе, салам берсин. Эгер ал жерден кетүүнү кааласа, дагы салам берсин. Бул эки саламдын айырмасы жок. Абу Дауд, Тирмизи. Калда ибн Ханбал, ага Алла ыраазы болсун, айтат: бир жолу пайгамбардын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жанына киргенде салам берген жокмун. Ал мага карап, артыңа кайтып, анан ассаламу алейкум деп киргин деди. Абу Дауд, Тирмизи. Аль-Бара, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: эки мусулман жолугушуп кол алышы учурашса,
Ал экөө колдорун ажыратканга чейин Аллах Таала алардын күнөөлөрүн кечирет деген. Абу Дауд. О менин мусулман бир тууганым, ойлондуңбу? Жогорку хадистерди дагы бир ирет окуп чыгууңду суранамын. Мусулман бир тууганы менен ар бир көргөн сайын кучакташып саламдашуу исламдан жана сүйүүдөн деп эсептегендерге пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун төмөнкү хадисин эскертип кетмекчимин. Анткени пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун саламдашуу, кол алышуу жана салам сөзүн айтуу менен болоорун айтып кеткен. Аннас ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун бир адам келип, о Аллахтын элчиси, бир адам досуна же мусулман бир тууганына жолукса ага ийлеби деп сурады. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жок деп жооп берди. Бардык жакындарым менен байланышта болом. Ар бир инсанга жакшылыкты насаат кыламын. Өзүм аткарбаган ишти башкадан талап кылбаймын. Кошуматчылык кылып жагынуудан сактанам. Кызматымды чын ыклас менен аткарамын. Мага тиешеси жок ишке аралашпаймын. Аллахка ибадат кылуусунда досторума жардам берем. Бул 7 пунктта өзүңүздү текшерүү үчүн суроолор. Бул жерде да дайыма, көбүнчө, кээде, өтө аз деген пункттар боюнча белгилейсиз дагы өзүңүздүн текшерсеңиз болот. Дайыма 4-чү даража, көбүнчө 3-чү даража, кээде 2-чи даража, өтө аз 1-чи даража. Эң жогорку даража 44. Кимдин даражасы 22ден аз болсо өзүн тарбияласын. Мечит адептери. Мечитте намазга эрте барамын. 1. 2. Намазга таза кийинип жакшы жыт менен барамын. 3. Баламды мечитке ээрчитип барамын. 4. Мечиттин ичинде үнүмдү акырын чыгарамын. 5. Мечитти калыбына келтирүүгө жардам беремин. Жер жүзүндөгү эң таза жер Аллах Тааланын үйлөрү. Ал жерге рух денелер тартылышат. Жүрөк гана эмес, акыл тынчтанат. Суусагандар сугарылат. Оорулуулар дабаа табышат. Аллах Таала айтат: таң калыштуу эмес, мечиттин куруучуларына жана кызматчыларына асман жердин Роббиси эң көп жана эң жакшы сыйлыктарды берет. Тоба 18. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: Аллахка эң сүйүктүү болгон жерлер мечиттер, ал эми эң жек көрүнгөн жерлер базарлар деген. Муслим. Мечитте бул иштерди унутпа. 1. Мечитте түкүрсөң, аны көмүп коюу керек. Аннас риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мечиттин ичинде түкүрсөң, анын каффараты, кечирими көмүп коюу деп айткан. Муслим. 2. Мечитке сарымсак же пияз жеп барба. Жабир риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айтты: сарымсак жана пияз жегендер мечиттерибизге жакындабасын. Тирмизи. Дагы бир айтылышта адам баласы жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенет деп айтылган. 3. Мечитте тамеки чегүүгө, аны кирдетүүгө, соода сатык кылууга жана жаман сөздөрдү сүйлөөгө тыюу салынат. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: эгер мечитте сатып же сатып алып жаткандарды көрсөңөр, соодаңа береке жок деп айткыла. Жамандыкка чакырып ырдап жаткандарды көрсөңөр, Аллах сени андан тыйган деп айткыла. Тирмизи. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мечитте үнүңдү бийик чыгарып сүйлөөнү башкаларга тоскоол болбоосу үчүн Куран окканда үнүңдү акырын чыгарып окууга буйруду. Аяттарга көңүл буруу үчүн ойлонуу жакшы болот. Ошондой эле пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун башкаларды козгобой бош болгон орунга олтурууну жана эки адамдын ортосуна алардын уруксаты менен гана олтуруу керек экенин айткан. Аллахтын үйү менен болгон адепти сактабагандар да бар. Алар телефондорун өчүрүшпөйт. Арам болгон музыкалар менен мусулмандардын көңүлүн бурушат. Пайдасыз сөздөрдү сүйлөшөт. Намаз окуп жаткандардын астынан өтүшөт. Досу менен сүйлөшүп олтуруп, имам руку кылганга чейин кечигип намазга кошулат. Буларга көңүл бур. 1. Кийимиң жана денең таза болсун. 2. Зыян жеткирген адамга кичпейилдүүлүк жана акырындык менен насаат айт. 3. Даараттын суусун ысырап кылба. 4. Дааратканалардын тазалыгына көңүл бур. 5. Балдарга мечит адептерин үйрөт. 6.
Намазга ылайыктуу кийим ки. 7. Мечитте үнүңдү акырын чыгар. 8. Мечиттин ичин таза карма. 9. Мечитке кирерде телефонуңду өчүрүп кой. Өзүңдү текшер. Урматтуу окурмандар, бул жерде да дайыма көбүнчө кээде өтө аз деген критерийлер менен өзүбүздү текшеребиз. Буларды аткарамын. Намазга эрте барамын. Биринчи сапта турууга аракет кыламын. Намаз окуп жаткандардын алдынан өтпөймүн. Үнүмдү бийик чыгарбаймын. Мечитти тазалоого катышамын. Мечитти оңдоого жардам беремин. Намазда ката кетиргендерге насаат айтамын. Намазды күтүп мечитте отурамын. Мечитке балдарымды ээриштип барамын. Башкаларды мечитке чакырамын. Дайыма 4 даража, көбүнчө 3 даража, кээде 2 даража, өтө аз 1 даража. Эң жогорку даража 40. Кимдин даражасы 20га жетпесе, анда ал өзүн тарбияласын. Аалымдар менен болгон адептер. Аалымдарды сыйлайбыз. Аалымдар бул дүйнөнүн жылдыздары. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Алардын насаатын угабыз. Аалымдар Аллахтын динин адамдарга таратышат. Аалымдардан үлгү алабыз. Аллах Таала айтты: "О Раббим, илимиңди арттыр" деген. Тоха 114. Ошондой эле Аллах Таала: "О Мухаммад, аларга билгендер менен билбегендер тең боло алабы" деп айт. Чындыгында акыл ээлери гана Курандан насаат ала алат деп айткан. Зумар 9. Куранда дагы Аллах силердин араңардагы ыймандуулардын жана илим билгендердин даражаларын көтөрөт деп айтылган. Мужадала 11. Ыйык Куран бизге аалымдардын даражасы тууралуу дагы көптөгөн аяттар бар. Шарият илимин, учурдун илимин билбесек, бейпил жашоо болбойт. Бул эки илим дүйнөнү сактоочу, жашоону жакшыртуучу негизги булак болуп эсептелинет. Ошондой эле жашоо турмушубузда адал менен арамды айырмалап, туура түшүнүктүү алганда гана Аллах Таалага татыктуу кул боло алабыз. Абу Дарда, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун: "Кем илим алуу үчүн жолго чыкса, Аллах анын бейишке баруучу жолун жеңил кылып коет. Периштелер анын жасап жаткан ишине ыраазы болуп, канаттарын таманынын астына коюшат. Аалым үчүн асмандагы, жердеги, жада калса суудагы жаныбарлар кечирим сурашат. Ай жылдыздардан өзгөчөлөнүп турган сыяктуу эле аалымда жөнөкөй ибадат кылуучудан айырмасы бар. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлар алтын же күмүш мурас калтырбады. Алар илимди мурас кылып калтырышты. Ким аны алса, ал чоң үлүшкө ээ болот" деп айткан. Абу Дауд, Тирмизи. Бул хадистин ичинде ой жүгүртүүчү маанилер жана кыйынчылыктардан чыгууну үйрөткөн жолдор бар. Урматтуу бир тууганым, бул хадисти жашооңдо үлгү кылып алууң үчүн маанисине өтө терең көңүл бур. Имамдардын мыктысы Али ибн Абу Талиб, ага Алла ыраазы болсун, адамдар тууралуу буларды айткан: "Көпчүлүккө салам айтканда аалымга өзүнчө салам бергиле. Анын жанында олтурганда колуң менен ишарат кылба, көзүң менен белги бер. Эгер сен бир нерседен тыйса, аны кайра кайталаба. Ал туруп турган кезде анын кийимин кармаба. Анын сырын ачпа. Анын астында эч кимди жамандаба. Эгер мурда жаңылып калса, аны кечирип кой. Ага баланча ушинтип айтты, баланча сага каршы айтты" деп башка аалымды сыпаттаба. Аалым менен маегиңди узартпа. Эгер анын жанында башка адамдар болсо, аларды да сыйла. Ал мөмөлүү дарак сыяктуу, сен болсо мындан канча мөмө түшөт деп күтүп турган адам сыяктуусуң. Башында эскерткендерибиз билим алуучунун аалымга болгон милдети жөнүндө болсо, эми аалымдын билим алуучуга болгон милдеттерин айтабыз. 1. Мугалим окуучусуна тарбия, илим бергенде, насаат айтканда өз балдарындай аяр мамиле кылсын. 2. Ага сылыктык менен насаат кылып, катуу урушпасын. 3. Окуучулар менен чогуу иштешкенде алардын арасындагы жеке айырмачылыктарга көңүл бурсун. 4. Аларга бардык нерседе эң жакшы үлгү болсун, себеби мугалим алардын көңүл борборунда болот. Ушул адептерди, кулк мүнөздөрдү өзүнө мисал кылып жашабаган мугалимдерди, аалымдарды кезиктире алабыз. Шайтан аларды жакшылыктан жана чынчылдыктан алагыты кылат. Аалымдардын илиминен туура пайдалана албаган окуучуларда жок эмес. Эгер алар ниеттерин жаңылап, жакшылап угушса, кенен илимге, чоң пайдага жетишет.
Ал эми кээ бир адамдар аалымдарды сыйлабайт жана урматтабайт. Аларды ушактап, алар менен сүйлөшкөндө жаман мамиле кылып, илимдин жана аалымдардын кадырын кетиришет. Аалымдар дааваттын жана илимдин ыкмаларын өнүктүрүү үчүн түндөрдү өткөрүшөт. Күчүнүн жетишинче адамдарга жана илим талап кылуучуларга илим таркатышат. Сөзү жана иши менен башкаларга мисал болот. Аллах Таала айткан: "Силер китепти, Тауратты окуп туруп, адамдарды жакшылыкка буйруп, а өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Акылга келбейсиңерби?" Букара 44. Мектептердеги, жогорку окуу жайлардагы жана мечиттеги жүрүм сага мугалимдерибиздин, имамдарыбыздын абалынан кабар берет. Өзүбүз жана алар үчүн Аллахтан кечирим сурайбыз. Ой жүгүрт. Биринчи, кайсы бир мугалим же аалым сага таасир бергенби? Өзгөчөлүгүн эстеп туурабайсыңбы? Экинчи, илим талап кылуу диплом алуу үчүн эле керекпи? Үчүнчү, дүйнөнүн жана диндин жакшы болуусу илим ээси адептүү жана үлгүлүү аалым болуусуна байланыштуу экенине ишенесиңби? Төртүнчү, тынчтыктын сакталуусу аалымдарды сыйлап, айтканын угуп жана аны иш жүзүнө ашыруу менен болот. Куран менен болгон адептер. Куран менен. Биринчи, күн сайын Куранды тилават кыламын, окуймун. Экинчи, Курандын маанилерин окуймун. Үчүнчү, кооз кылып тажвид эрежеси менен окуймун. Төртүнчү, күчүмдүн жетишинче жаттаймын. Бешинчи, Куранды балдарыма жана аялыма үйрөтөмүн. Алтынчы, Куран менен өкүм чыгарамын. Жетинчи, анын өкүмдөрүнө моюн сунамын. Аллах Таала адамзатты туура жолго баштоочу элчилерди чыгарып, жана аларга китептерди түшүрдү. Пайгамбарлардын эң жакшысы жана акыркысы пайгамбарыбыз Мухаммад, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аны алып келген китептердин эң жакшысы. Ал Аллахтын сөзү, Куранул Карим. Бул китепти окуу менен ибадат кылынат. Куран баардык адамзатты кайсы убакта жана кайсы орунда болбосун туура жолго баштайт. Аллах Таала айтты: "Кыямат күнү ар бир коомдун ичинен бирден күбө алып келебиз. Сени болсо ушул коомго күбө кылабыз. Ошондуктан сага ар нерсени түшүндүрүп бере турган жана мусулмандар үчүн туура жол, мээрим, кубаныч түрүндө Куранды түшүрдүк." Нахл 89. Пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Куранды окууга, аяттары жөнүндө ой жүгүртүүгө жана амал кылууга чакырган. Абу Умама, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Куранды көп окугула. Анткени ал кыямат күнү окуган адамды шапаат кылат деп айткан. Муслим. Чындыгында Аллах Таала Курандын акыйкатын түшүнүп, сактаган адамдардын даражасын көтөрөт. Бул жөнүндө Умар ибн Хаттаб, ага Алла ыраазы болсун, риваят кылган хадисте пайгамбар, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, чындыгында Аллах Таала бул китеп менен кээ бирөөнүн даражасын көтөрөт жана кээ бирөөнү төмөндөтөт деп айткан. Муслим. Куранды окуп, анда айтылгандарга амал кылуучулардын даражасы көтөрүлөт. Ага көңүл бурбай, өз акылы менен иш кылуучулар зыянга учурайт. Аллах Таала Куранда бул жөнүндө мындай дейт: Пайгамбар айтты: "О Раббим, менин элим Куранды таштап койду." Фуркан 30. Адамдар Куранга амал кылууда аны ээрчүүчү, каршы чыгуучу жана оюнан чыгаруучулар болуп бөлүнүшөт. Кээ бирлери Куранды жакшылык, береке болуусу үчүн унааларга, ишканаларына жана үйлөргө илип коюшат. А биз болсо ушуну менен эле чектелип калбастан, эки дүйнөдө бактылуу болуу үчүн Аллахка кулчулук кылып, Куран менен жашообуз керек. Өзүңдү текшер. Урматтуу окурман, бул жерде да дайыма көбүнчө кээде өтө аз деген критерийлер менен текшеребиз. Буларды аткарамын. Куранды окуймун. Жаттаган сүрөлөрдү кайталаймын. Аяттарга ой жүгүртөмүн. Аяттар мага айтылып жатат деп эсептеймин. Куранда буйрулган иштерди аткарамын. Куранда тыюу салынган иштерге жакындабаймын. Бардык иштеримде Куран менен өкүм чыгарамын. Курандагы пайгамбарлардын жашоосунан үлгү аламын. Дайыма 4-чү даража, көбүнчө 3-чү даража, кээде 2-чи даража, өтө аз 1-чи даража, эң жогорку даража 32. Кимдин даражасы 16-дан аз болсо, ал өзүн тарбияласын. Ажылыктын адептери. Ажылыкта: биринчи, ажыларга кызмат кылуучулардын эмгегин баалаймын. Экинчи, ажыларга зыян, ыза берүүдөн сактанамын. Үчүнчү, ажылыкта муктаждыкка кабылдангандарга жардам беремин. Төртүнчү,
Ажылыкта бардык жерге тазалыкты сактаймын. 5. Ажылык амалдарын билбегендерге кеңеш беремин. 6. Кыйынчылыктарга сабыр кылып чыдаймын. 7. Коопсуздук көрсөтмөлөрдү аткарам. Ажылык абдан сооптуу амал. Аллах Таала ар бир мүмкүнчүлүгү бар адамга өмүрүндө бир жолу аткарууну буйруган. Анткени бул амалды аткаруу менен күнөөлөр кечирилип, энеден төрөлгөндөй таза болосуң. Бирок биз бул улуу чогулушта кээ бир туура эмес жүрүм-турумдарды байкайбыз. Тавафта жана шайтанга таш атууда адамдар бири-бирин тебелеп, кээде бирөөлөрдүн өлүмүнө да себепкер болушат. Ал эми шариятта өзүбүзгө да башкаларга да зыян келтирүүгө тыюу салынат. Кээ бирөөлөр амалдарды аткаруу учурунда жанындагыларга орой мамиле жасашат. А бирок бул амалды аткарууда жумшак жана сыпайы болуу керектиги айтылган. Садака иретинде таратылган тамак жана суусундуктарды өтө көп алуу, ачкөздүк кылуу менен ысырапкорлукка барган адамдар да бар. Ачкөздүк менен алынган тамактар бузулуп таштандыга ташталат. Ошол эле убакта башка бирөөлөргө тамак жетпей калуусу да мүмкүн. Бирөөлөр болсо жалкоолук кылып таштандыларды ар кайсы жерге ыргытышат. Таштандылар жолдордун таруусуна, жагымсыз жыттардын жайылуусуна, анын айланасында чымын-чиркейлердин көбөйүүсүнө жана айланага көптөгөн оорулардын жайылуусуна себеп болот. Эгерде ар бир адам таштандыны белгиленген орунга таштаса, тарчылык жана ыпластык болмок эмес. Динибиз тазалыктын жана сулуулуктун дини. Ошондой эле башкаларды ырайымдуулукка чакырчу, зыян берүүдөн тыюучу дин. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Сүннөттөрүндө тыгылыштан четтетүүчү, ажыларга ырайымдуулук кылууга чакыруучу жана башка көптөгөн ажылыкка тиешелүү жеңилдиктер бар. Базардын адептери. Базарда 1. Көзүмдү сактаймын. 2. Сатуу жана сатуу алууда жакшы мамиле жасаймын. 3. Буюмдардын кемчиликтерин жашырбай айтамын. 4. Базарга киргенде дуа окуймун жана анда көпкө жүрбөймүн. 5. Соодада жалган айтпаймын. Абу Хурайра ага Алла ыраазы болсун риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллахка эң сүйүктүү болгон жерлер мечиттер жана эң жаман көргөн жерлер базарлар деген. Муслим. Себеби базар шайтандын жайы. Жалган касам ичүү, жалганды чындай кылуу айтуу, соодада алдоо, таразадан алдоо, уурулук жана башка жаман иштер көп болот. Бул иштердин баары шайтандын амалы. Чындыгында соода сатык эң берекелүү иш. Ислам соода сатык кылууга тыюу салбайт, бирок соода адал жана туура болуу керек. Эгер андай болбосо, ал жерге Аллахтын каары түшөт. Себеби шайтан ошол күнөө иштерди инсандарга кооз кылып көрсөтөт. Исламга тиешеси болбогон көптөгөн жүрүм-турумдарды жана тыюу салынган жаман иштерди базарлардан көрүүгө болот. Абу Катада риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун соодада касам ичүүдөн сактангыла, анткени касам ичүү пайда берет же жок кылат деп айткан. Аллах Таала айтты: "О Мухаммад, момундарга айткын, ар кайсы аялдарды карай берүүдөн көздөрүн сактанышсын жана уяттуу жерлерин аягы суюктук кылуудан сактасын. Бул алардын өздөрү үчүн абдан жакшы. Чындыгында Аллах эмне жасаганыңардан кабардар." Нур 30. Пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун базарга кирген адамга төмөнкү дуаны үйрөткөн. Ла иллаха иллаллоху вахтахула шарикалах лахул мульку ва лахул хамду юхи ва юмиту ва хуа алла кулли шайин кодир. Тирмизи. Мааниси Аллахтан башка сыйынууга лайыктуу кудай жок. Аллах жалгыз, анын шериги жок. Баардык падышалык жана мактоолор ага гана тиешелүү. Ал өлтүрөт жана тирилтет. Ал баардык нерсеге күчү жетүүчү. Салман Фарси риваят кылган хадисте пайгамбар ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун айткан: "Базарга биринчи киргенден жана акыркы чыккандардан болбогула. Анткени ал шайтандын майданы, аны менен өзүнүн максатын орундатат." Муслим.